Бүгүнкү күндө бийликке асылуу бүгүнкү күндө батырлык болбой калган да. Батырлык болбой калган. Ошол бийликти жамандоо жолу менен, мисалы үчүн өзүнүн рейтинг көтөрүү да. Мен билем, Адахан Кимсенбаевич андай кишилердин катарына кошулбайт. Эмне үчүн дегенде, учурунда биз өзүбүз мындай тарыхты карап көрө турган болсок, уже кайсы жерде болбосун бийликке өзүнүн сын пикирин ачык айтып жүргөн инсандардан да. Кыргызстанда акылдуу, билимдүү адамдар абдан көп. Бирок ошол акыл менен билим пайдаланыш керек. Өзүң эле эмес, элге, коомчулукка пайда алып келгендей болуш керек. Бул жерде мен акылдын, адамдын акылынын да оперативдүүлүгүн убагында чечим чыгарып, убагында мындай аракет жасаш керек. Көп адамдар ушул моментти колдон чыгарып, түштөн кийин санын чаап, кап, мурун мындай кылсак болмок экен, мурун мындай деп айтсак болмок экен дейт да. Лидердин ушул негизги сапаты бул алысты гана көрө билбестен, ситуацияга туура баа берип, ошол ситуацияга ылайык чечимди өз убагында кечиктирбестен кабыл алуу касиетине ээ болуш керек. Мына ошол касиет Адахан Кимсенбаевичте бар. Президенттик шайлоодо элдердин акча албай, бир гана Адахандын логикасын, сөзүн угуп, ого ишенип берген добушу акча чогултуп берип фондусуна. Бул Адахан Кимсенбаевичтин бүгүнкү саясатта феноменин көрсөтүп турат. Мен макул эмесмин дегени, мен каршымын дегени көп учурларда өйдө болуп кетет. Анткени ушундай туура эмес, ыплас нерселерге бул ачык айтат да, ачык айтат. Зор. Кыргызды тааныткан, кыргыз мамлекетин тааныткан бренд болуп калган көчмөндөр оюну, биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун уюштурушунда дагы өзүнүн өзгөчө салымын кошту. Кыргыздын жана улуттук уюму оюну, Көкбөрү оюнундагы баягы эл аралык федерациясынын түзүлүшүндө, эл аралык деңгээлге чыгышында дагы андан ары кеңейишине дагы өзүнүн салымын кошту. Адахан Кимсенбаевич сейчас старается сделать так, чтобы в стране лучше стало людям жить. Где-то критикует, где-то он, может быть, перебарщивает с этим. Но самое главное, он делает искренне, хоть что-то изменить. Адахандын саясаттагы жолу, ички дүйнөсү толук ачыла элек. Толук ачыла элек. Бул эмнени билдирет? Бул ошол Адахан саясатчы катары келечеги дагы бар. Кенен азыр бышып толуп турган убагы бардык жагынан, жаш жагынан дагы, акыл эс жагынан дагы. Мен айтарым, бүгүн Адахан Кимсенбаевич, орысча айтайынчы, ты мне душу согрел. Ушунчама, ушундай жакшылык кылдың, ушу аталарыбыздын атын чыгарганга. Коомдо туруктуу көз караштагы адамдар бар. Алар өз оюнда, пикиринде каккан казыктай болуп, зыңкыйып тура беришет. Мына ошондой адамдар коомдук пикирдин камгактай болуп, шамал каяка болсо ошол жака элчигенин токтотуп, якордой болуп, якор корабльди кармагандай коомду кармап турат. Мына ошондой моралдык, мыравалык казыктардын бири Адахан Кимсенбаевич деп эсептейм. Мен анын көз карашын туура эмес, жакшы жаман эмес дебейм. Андай көз караштагы көп адамдар болуш керек. Алар толкун болуп, борон чапкын болуп турган деңизде корабльди кандай якор кармап турса, коомдук пикирди камгактай кылып, деги учурбастан ошол кармап туруш керек. Мына ошондой адамдардын бири Болгон окуя ушул 98-жылдары мен атам айылда бир неберелерге той берем деп чоң той берип калды да. Жолдошторум чакырганда ошонун ичинде Адахан да бар эле. Тиякта чоң тойлордо биздин айылда, мына Сокулукта, Төш булакта. Мындан башка мындай куда сөөк дагы келип калды да, ар кайсы жактан, көлдөн да келип.
Анан Адаханды көрүшүп келип барып учурашып, ой биздин депутат деп айтып, Адаханды дагы башкаларды да таң калтырган. Анткени ошондо ал Куршаптан депутат болуп келсе дагы, бирок көпчүлүк аны өзүнүн депутаты катары кабыл алган. Бул эмне деген? Бул ошол депутаттык мандаты эл тарабынан колдолуп, анан кийин элге сиңген саясатчы катары көрүндү. Адахан, сиздин партияга, сиздин өзүңүзгө жакшылык кылайм. Аман болгула. İşleriniz жакшы болсун. Айнанайын жакшы бала экенсиң. Кудай берген бала экенсиң. Сага рахмат. Депутаттык корпуска келип эле биринчи эле өз оюн айтып, мыйзам боюнча, ар кайсы саясат окуясы боюнча оюн айтканда эле бул чоң акылы тунук, аналитик адам келгени байкалып калды да. Анын өзгөчөлүгү бир нерседе болчу. Ал Адахан сүйлөп атканда бир дагы мындай жөн сөздөр эмес да, ушу темага жараша бир ашык сөздөр жок. Так өзүнүн позициясын айтып калчу. Тиги Бакиев чакырды дейт, Курманбек Салиевич. Чакырылачы, Мадумарат деп. Анан Адахан аке деп айтты. Адахан аке кирди дейт. Киргенде Бакиев бир жарым сааттай ачыштал дейт да. Сен каяктан көрүп атасың? Каерден көрүп калдың? Эмне болуп атат? Дегенде Адахан аке сөз алып айтты дейт. Курманбек Салиевич, биринчиден балаңызды, экинчиден инилериңизди бүгүн жумуштан кетирип тазаланбасаңыз, сизди эртең Акаевдин тагдыры күтүп турат деп. Муну мен айткан жок, муну Мадумаров айткан жок. Муну Элмырза Сатыбалдиев айтып атат, сураңыз ошондон барып. Мен кадимгидей муздап чыктым дейт. Элмырза Сатыбалдиев. Эми жакшы бүтпөй калды го баягы. Бул да өзүнчө искусство. Бардык адамдар да туура сөздөрдү айтат, бирок кырдаалыга жараша, угуучуга жараша, аны максималды эффектүүлүк менен ошол ойду айтуу бардык адамдын колунан келе бербейт. Анын үчүн талант керек. Ички дүнүйөсү ушул жат көрүнүшкө каршы да. Анан ошол мындай сыртка чыгып кетип атат да. Сыртка чыгып, кай жерде болбосун ушул туура эмес көрсө, мен кантип ушуну көрүп туруп айта албай турам депчи. Бул бир гана саясатта эмес, күнүмдүк турмушта, тиричиликте дагы бар. Бул анын кыялы.